Кытайлар жүрөт. Голый. Кичинекей балдар ойноп жүрсө машинасы менен кирип алып көлгө түшүп атышат. Башкалар машинасы менен кирбей эле, ушулар эле түшүп номери Q3 PSG7 эки Кытай. Татуированный. Талым бар татуировка экен, келип алып турсу чечинип машинадан кийинип атышат, элдер өтүп атышат. Башка кыргыздардын машинасы киргенге болбойт бияка көлдүн жээгине. Зато кытайларга болот. Карап коесуңарбы? Ким карап коет я? 16 июнда курулуш объектисинде котормочу болуп иштеген 27 жаштагы кыз Трецте кайрылуу жасап, аны кордогон Кытай жаранын милиция бошотуп жибергенин билдирди. Кыздын айтымында шетелдик жаран анын көңүлүн алууга ашыкча эле аракет жасап сөзгө тарткан. Ал сүйлөшүүдөн баш тарткандан кийин кемсинтип, кысым көрсөтүп, агрессивдүү мамиле жасаган. Кечээ мен телефондо акырын сүйлөшүп, сейилдеп жаткам. Ал менин жаныма атайын келип, мага каратып түкүрдү. Мен нес абалында болуп, видеого тартып баштадым. Эмоционалдык абалда мен дагы ага жооп катары түкүрдүм. Андан кийин башыма, ийниме урду. Мен жерге жыгылдым. Андан кийин да уруп, тепкенди улантты, деп жазган ал. Мына тротуар менен жүрөт да, мына Кытайдын машинасы. УПСМ. Ден сайын мында тротуар менен жүрөт мына. Урду мени мына. Масабалдагы Кытай жарандары урналарды тосуп аларга асылганын айтылууда. Күбөлөрдүн айтымында түн ичинде Манас шаарында Масабалдагы Кытай жарандары жолдун ортосунда ызы чуу салып, уналарды тосуп аларга асылышкан. Ошондой эле жаш балдарды урганы айтылууда. Окуя боюнча азырынча расмий маалымат жок. Урматтуу жетекчилер. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар, 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам кылып бериңиздер, суранамын. Эми буларды мынчалык чалчаңдатып кайка алып барасыңар? Ойлонуп иш кылбайлы. Булардын эми көпкөнүнө мына монтип маңдайга чыгып алып, встречкага чейин чыга башташты. Байкуш кыргыздарды баса калып түмөлө кечирим сурап атасың. Көрөбүз кытайлар канчалык деңгээлде кечирим сурады. Туура кечирим сурайт. Эми чоң машина менен төлөп кетсе эмне болот? Буларга бир өзгөчөрөөк бир мыйзам жазган депутаттар барбы? Буларга штрафты да көбөйтүш керек, камсыздандырууну да көбөйтүш керек. Менин пикирим ушундай. Кытай немелери. Стресске чыгып атат. Экинчиси колго түшүп калды. Машинасы эки долондон встречкага чыгып, үстүндө калдайган темирлер бар экен, туурасы 1 метр, 1,5 метр чыгып турган. Бирөөсү маргайт этип жөбөлөп, ушинтип тосту. Анан экинчисин встречкага чыгып, биздин аңдайыбыздан буга биринчисин жол берип өткөзөйдүк мейлем депчи. Десек, булар ичип кубалашып келет. Анан экинчисин дагы тостук. Биринчиси тоздурбай кетти. Кытай жарандары жолдун ортосунда ызы чуу салып, уналарды тосуп аларга асылышкан. Кыргыз эл муксаңар. Компания алтын казуу иштери менен аракет кылып атат. Биз Токтогулдун жалпы эли ага каршычылык көрсөтүп атабыз. Эртең 13 июль
Hakimiyattын астына саат 10го келип бериңиздерди чакырабыз. Мына hakimге дагы биз официалдуу түрдө кат жолдоп атабыз. Мына бала чычкан эмне деген мөңгү казылган жатыптыр. Элестетсе, эми ушул эле жигиттерге окшоп кыргыз элин жерлерде ушундай көйгөйдү тарс эле барып ошол акимият губернаторлук барып айтып чечкиледи ошол жерденчи. Жок, эл наразы деп эле. Көргөзгүлө да өзүңөрдүн кыргыз элдин күчүн көргөзгүлө да. Болбосо тигине Машинаман бери ток менен алып кармап, таш менен койгулап атышат. Тигине. Ток менен алып кармап жүрүшөт арпада. Урду мени мынау. Мансабалдагы Кытай жарандары жолдун ортосунда ызы чуу салып, унааларды тосуп аларга асылышкан. Кытайлар жүрөт. Голый. Иштек балдар ойноп жүрдү, машинасы менен кирип алып. Көлгө түшүп. Бар машинасы менен кирбей эле, ушулар эле түшүп намам ири. Мынау тротуар менен жүрөт да, мына Кытайдын машинасы. КПСМ. Мына Генсай. Жыгылып жаткан жерде айды көрдүк. Таш болуп катып калган таш боор менен жанды көрдүк, унчукпадык. Кайды келик. Эшек жайлоо болуп кетти, эшек жайлоо. Алар каптап кетти дегендерге жооп берди. Блогерлер дейбизби, оппозиция дейбизби, же өзүн көрсөткөн популист саясатчылар дейбизби, каптап кетти, жайнап кетти деген сөздөрдү чыгарып, ушу тоскоолдук жаратып атышат да. Инвесторлорго бермейлиби Кыргызстанды башкаргыла деп. Болбойт мындай, талатып тоноткон. Мамлекет эле калды сата элек. Кыргыз элин ысык көл кыргыз жери өтө коркунучта турат. Өтө кыргыз элин күч бирдикте биригип жерден барып мыйзам чегинде тарс чечкиле. Бийлик деген элдин колунда болуш керек. Күч бирдикте кыргыз эл. Ушундай заводдорду куруп атат, жолдорду куруп атат, темир жолду куруп атат. Бизге керек да, аба менен суудай керек да. Биз азыр тупик мамлекетте жашайбыз мына 30 жыл. Эмне кылышыбыз керек? Өмүр бою үңкүрдө жашагандай жашай берелиби? Темир жол керек. Биз темир жолду бүткөндөн кийин 30-жылы биз дүйнөгө чыгабыз. Кытай экономикалык өзүнчө бир океан болсо, дүйнө жүзү өзүнчө экономикалык океан. Экөөнүн ортосунда турганыбызга сүйүнүшүбүз керек. Мына эми ошол эки океанды бириктиребиз дагы биз 30-жылдан баштап дүйнөлүк экономикага таасир эте баштасак болот. Рычактарыбыз пайда болот биздики, транзиттик рычактар. Ошону туура түшүнөлү. Балдарга, жаштарга айткыла.